Арбаңыздар ардактуу агайын туугандар, жалпы кыргыз элим жана ошондой эле чет жактарда эмгектенип иштеп жүргөн менин кыргыз мекендештерим. Эфирде Продмикс KG каналы, мен сиздер менен Аскат Айсаракунов жана ошондой эле менин операторум Адилет Мухтаров. Бүгүн 10 март 2019 жыл биз көрөрмандарыбыздын суранычтары менен ошентип Каракол шаарындагы чоң мал базарга келип жеттик. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, комментарий жазып, лайк басып, ошондой эле каналга дагы катталууну эч унутпаңыз. Ысык көл кээде тынчта, кээде толкун. Толкусаң, толкунуңа теңир токмун. Мал базардын канчасын кыдырсак да баскагы жок, кургак базар көргөн жокмун. Экинчи рейс болуш керек, 3. Белчеден мола бутты карабайсың, безилип калды. Бул жерде негизи 6-күнү саат 9-дарда башталат. Ошо малда келебиз. Тамактар бияка жакшы, даамдуу жасалат, ошон үчүн кишилер көп баары келишет. Алып сатарлар түндө эле алып койгон да. Кийин ачпай коюшпаду, конкуренция пайда болуп, ошондон бир аз оңдошподу. Условия болсо деп мояка бир грунт төгүп, мында арыктарын жасап, же кар жаганда карларын күрөп койсо болот. Эмне деген мал келет? Ар бир баштан 50 сомдон алат. Койлордон 20 сомдон алат. Эмне деген акча түшөт, бирок эч кандай көзөмөл каралбайт да бияка. Бул боюнча дегенем баягы 5 колдон эмес дейт, бул жаратылыштын эмеси да. Азыр жазында бүт эле жер ал эмес, асфальттардын үстү баткак болуп атат. Киши баскан базарларда эле баткак болуп атат. Шагылдар төгүлөт негизи, жылында 2 жолу төгөбүз. Тазалап же эме кылып, эчтеке кылган жок. Могу баткак эмес, таза, бок. Буюрса жылдан жылга ошо небестерди куруп атабыз. Бул ачат уяктуулардыкы баары бир айылдарда деле малдардын асты, ачат уяктуулардын асты деле өзү ошондой болот да, чыла болот. Сокулук жана токмок мал базарларына салыштырмалуу бул жерде абалы дээрлик эсе жакшы. Ар бир малга алган акча бул базардын ичине жумшалбайт. Бирок каяка кетип атканын белгисиз. Көрсө, көлдөгү мал базарынын жашоосу ишемби күнү эле кечки саат 8:30 башталат экен. Бишкек шаарынан жол тартып биз Каракол шаарындагы чоң мал базарына таңкы саат 4:30 келгенибизде биз бул жерге аябай эле кечип келгенибизди дароо сездик. Азыр мынакей таңкы саат 4:30 болсо дагы бул жерде эл кымгут, кадимкидей күндүзгү чак түштөгүдөй иш кызуу жүрүп жаткан убак экен. Мына таңкы саат 4:30 бул жерде казанда көрүп атасыздар. Боркулдап шорпо кайнап плов бышып аткан учур экен. Эжеке мына азыр кызуу иштеп пловун бышып жаткан экен. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Атыңыз ким болот эже? Нагима. Нагима эже. Тамагыңыз уже бышайын деп калган экен, пловуңуз? Азыр уже демдегенге даярдап жатабыз, мына кууруп. Сиздер бул жерге саат канчада келесиздер жумушка? Бул жерде негизи 6-күнү саат 9-дарда башталат. Ошо малда келебиз. Анан жумушту баштайбыз. Ошондон баштап эле? Анан кийин дем алыш күнү түшкө чейин иштейбиз. Түшкө чейин жумасына ошентип дайыма иштеп турасыздар, бир күн иштеп турабыз. Негизи канча жылдан бери иштеп жатасыздар ушул жерде? Биз бул жерди алганыбызга аз эле болду, күздөн баштап иштеп жатабыз. Жакшы, эл көп келсе керек, Кудайга шүгүр, жаман деп деле айтпайбыз. Тамактарыңыздар биз байкадык аябай берекелүү, самсыларыңыздар дагы аябай арзан, анан аябагандай чоң-чоң самсылар экен да. Эмне себептен ушундай Караколдо тамактар арзан, абдан берекелүү? Себеби көл жери өзү эле мындай берекелүү жер деп айтылат го. Ошол себептен негизи мындай клиенттерди тартуу максатында дагы негизи канчалык тамакты көп жасасаң, жакшы жасасаң, ошончолук элди көп тартасың да. Ошол максатта дагы ушундай жакшы эми жасаганга аракет кылабыз да. Кадимкидей мындан башка да канча түрлүү тамак жасап атасыз азыр эми учурда? Аш жасап атасыз, аш жасайбыз, ооба, куурдак куруй, шорпо жасайбыз, хашаң, манты, лагман жасайбыз. Ошонун баары, Ошонун баары бүгүн түшкө чейин түгөнүп калса керек, Ар жумада ар кандай болот. Негизи Кудайга шүгүр, кээ бирде түгөнүп калат, кээ бирде калып калат. Калып калса деле бул тамактын бир чети жакшыкан үйгө барсаң деле жегиликтүү болот. Биз жаңы эле демдеп койдук курдакты.
картошкасын үстүнө салып, картошканы эме алдына куруп, анан даяр болгондо аралаштырып коебуз да. Кадимкидей от жагып тим эле кадимки айылдагы жанагы берекелүү жашоону эле элестетесиздер го. Киргенде кадимки сонун даамданып, жыттанып жакшыдан жыттанып. О, негизи тамак менен иштегени бир чети ушундай экен да, жакшычы. Азыр эми бул жерде мына байкелерибиз жылуу отурушат го. Уйкусурап. Качерик болосуз өзүңүз? Гөлдөрүн эле ушу Чолпон ата жактан комсомол. Мал сатып келдиңизби? Мал сатып келдик. Саат мына таңкы саат 5 болду, биз ойлодук эле бул учурда эми элдер келип баштайт десек. Элдер эчак жыйналып. Саат 10дон баштап башталганда базар. Кечки 10дон баштап эле? Кечки 10дон баштап. Аябай бир сутка бою болуп кеткен да ошондо. Эртең 4-5терге чейин да, бүгүн 4-5ке, кечки 4-төргө чейин болот. Биягы Чолпонтадан бери келет, Чолпонтадан аркысы Токмокко барышат. Көбүнчөсү бияка катташат да. Бия жетегибизде тоңдон бери киси катташат. Баары ошо калып кеткен. Азыр бул жерде эми азыр эртең менен айылдардан келген малды алып сатарлар алып туруп кайра алып кетишет дейт, Алып сатарлар түндө эле алып койгон да. Түндө эле алып коюшкан. Алып коюшкан, жыйнап коюшкан. Таякта топтолуп турган жана букалар, жылкылар, тайлар ошолордуку да. Түн ичинде алып койгондор. Алып туруп эле анан алып кетишет. Кайра сатышат. Кайра ушул жерге сатышабы же? Ушул жерде эле могу жака келген жана фуралар турбайбы, ошолорго жүктөп беришет да, клиенттер бар да, алар постоянно иштешет ошолор менен. Сиз эмне алып келдиңиз? Мен бир кунажын алып келгем. Жылкы алып келгем. Кунажын сатып ийдик. 40 миңге сатып ийдик. 40 миңге онун сатыңызбы? Жакшы. Бирди тууган кунажын да. 40 миңге. Айгырлар, могу жылкылар турат мынакей, байланган жылкылар 65 сурап турушат. 60тан беребиз деп атышат да. Жакшы, рахмат байке. Каракол шаарындагы мал базардагы абдан чоң ири базарлардын бири экен. Мына таңкы саат 5тен өтүп калды. Бул жерде кадимкидей тыгын жаралып, толгон токой авто жүк ташуучу автомашиналар, портерлер менен толгон токой малдар келип жатат. Каяктан алып келдиңиз малды? Иә, Үч кайнар. Өзүңүз мындай айылдар өзүңүз баккан мал деп атасызбы же? Элдердин малы. Элдин малы. Азыр бул жерден дарыл өтөт да бул малдар, Ким билет эми баасы келишсе да. Сиз уже экинчи рейс кылып же биринчи? Жок, бир эле. Жаңы эле келип атат. Жаңы эле келип атасыз, жакшы. Жылкылар алып жаткан экенсиз, Жылкы, Бул жерде аябай уже таңкы саат 5 болсо деле эл кымбут го, тыгым. Ой саат 10 эле башталат. Кечки 10 эле башталат. Кечки 10-11 эле базар экен. Ассаламу алейкум. Каяктан алып кетесиз малды? Түптөн келип атасызбы? Мана өзүңүз мындай мал ташып иштейсизби же? Мал ташып иштейбиз. Элдин малын алып келиппи? Ооба. Уже экинчи рейс болуш керек, 3. Үчүнчү рейс келип атасызбы уже? Кечки 10дон бери иштеп атасыз. 11ден бери. Түптөн бери ар бир малга канча сомдон алып келесиз? 350. 350 сом бир бодо малга, Кой майда жандыкачы? Койго 100 сомдон. 100 сомдон алып кетип койсузбу? Жакшы экен. Азыр бул жерден дароо эле перекупчуктар алып кетет болуш керек, Жок, азыр эсине түшүп берем андан өзүлөрү билет. Өздөрү билет, Канча жылдан бери иштейсиз байке ушундай иш менен? 7 жылдан бери. 7 жылдан бери, Канча сурап атасыз байке койлорго? 10 бу, ар бирине? Ооба. Жок. Экөөнү. Экөөнү. Итин канча деп саткан алып келдиңиз итти? О, 5 миң. 5 миңге, Бул кайсы парада ит? Овчарка. Овчарка, Не, мал айдаган итпи? Ооба. 5тен ылдый бербейсиң. Жакшы, ошондо канча жаштагы ит? 8 ай. 8 ай, Ооба. Кеттиби койлоруңуз байке? Кетелекпи? Силер алып атасыңарбы? Канчага алып салдыңар? Байкеден сурап эле уже баалап салдыңарчы эте? Жок, сурап атпайбыз, саудалаш. 5,5 деп атат. 5,5 сурап турбу? Мен 4,5 сурап атам. Бересиңби? Iya, дос. Iya. Бересиң? Жок, болбойгон. Iya. Канча? Сентеңде. Булар козлар барбы? Ооба. Канча деп атасың козлар мен? 6тан деп атамын. Балбай батырдын айылбы? Ооба. Кайсы каяктын айылы ал мен? Сарбулак. Сарбулактанбы? Ооба. Канча деп атасыз койлоруңузга? 10дон кем эмес. Эмне порода бул? Эмне анча кымбат го, Такта 5 Кымбат эмес. Ар бирин 10дон деп атасызбы? Ооба. Кой кымбат быйыл. Мына кочкор. Өзүңүз баккан койлорбу же алып туруп сатып атасызбы же? Iya. Алып туруп же сатып атасызбы кайра же? Жок, алып сатар эмес. Азыр эле машинемден түшүрдүм. Булар канча жаштагы койлор?
Bularбы? 2 тууган койлор. Ondan ылдый бербейсиз. Ondan ылдый бербейм. Болгон жериңиз ошол беле? Ооба. Муну эч жак алып сатарлар жүрүп кетиш керек эле го сиздер. Ооба, алып сатарлар жок эле. Азыр жыйнап ататалар. Толтура. Сиз аларга бербей өзүм сатам деп Жок. Алчу кишилер саат 10-да 9-да келет. Жакшы. Ошондо алат. Ошондо алат. Ага чейин күтөсүз. Иә. Бул канча деп атасыз? 14. Кочкор э? Ооба. Гисар. 14төн ылдый бербейсизби? Берем. Бересиз. Болор жериңиз канча болуп калат ошондо? Канча дейсиз? Мен эми арзан берем да 8 берип салам. 8 болбойт. 14-төн түшүп беребиз. 1000 сом 2000 сомго э? Ошондо 12ге берип салып турбайсызбы? Кажердин кочкору? Пристан. Иә. Пристан. Пристандыкы го э? Каракол. Караколдун болуп калыптыр э? Атыңыз ким болот? Иә. Мелис мырза бул гисар породасы болуп калат э? Гисар. Кочкор э? Ооба. Канча сурап атасың айтчы ошого эми? 25 сурап атабыз. 25 эле сурап атасыңбы? Жакшы. Ошондо болгон жериң 25 же түшүп бересиң анан? Эми каармандар келсе 20га берет болушуң керек э? эми 20дан бир аз өтүрөк. 20дан бир аз өтүрөк. 25тен. Өзүң баккансыңбы же эртең менен ала коюп эле азыр? Жок, алып сатар эмеспиз өзүбүз. Өзүңөр качетки болду? Михалкада. Иә. Михалка Сарыкөл айыл. Михайловка деген ошондо кайсы айыл каякта болду? Түп району. Түп районда э? Жакшы экен. Канча коюп келдиң ошондо? Мындан башка. Жок, ушуну эле алып келгенбиз. Башкалар үйдө бар. Жакшы. Бул эмне эриңизди колубузга кармап алгансыз? Сатайын деп атасызбы? Сатам да. Өзүңүз ээр жасап сатасызбы? Ооба. Бул ошондо кыргыз ээр э? Кыргыз эр да. Канча деп атасыз? Ошону айтып койбойсузбу багасын я? 7000. Бир жакшы койгон. Өзүңүз качерлик болосуз? Курбу. Иә. Курбу. Курбу? Курбу деген ошондо кайсы районго карап калат? Ак Суу району. Ак Суу районундагы Түп менен граничте өтөт да. Канча жылдан бери иштейсиз ошо эр менен? Көп жыл. Көп жылдан бери эле э? Дайыма ар бир базар сайын чумуп чыгып жатасыз э? Жок. Кээде 2 айда, 3-4 айда ар кандай болот шарт менен шарт коёсуз. Кол бошогондо жасайбыз. Өзүңүз отуруп алып бүт ушунун баарын кол чеберчилик менен э? Жакшы экен анда мынакей. Көлдө ээрлер арзан эле турат окшойт э? 7000 сом. Гол ээрилди да, жаптыгы менен эмес да, бул жана өзү эле башы. Жабдыктарын да жасайсыз? Жаптык жасайбыз, эми чапма, куйма эмес, мындай чапма жаптык. Всё, рахмат. Ассаламу алейкум, майке. Кочкоруңузду канча деп атасыз? Гисарбы тоже, да? Гисар. Чоң экен. Канча берет деп ойлойсуз? Эт канча берет? 60 килограмм берет. Берет Тазасын. Кажердин кочкору баасы канча? 9 булак. Түп району. Түп району 9 булак. Өзүңүз мындай байлайсызбы кочкорлорду? Жок, тукумдук кочкор бул. Тукумдук эле. Анан канча деп атасыз? 20дан өйдө болуш керек э? 25 деп турам. 25. Деп турам. 20 берип атышат. 20 берсе бербей атасызбы? Бербейлекпин. Бир 23кө турат. 22-23 тегеректери. 22 ошондой. Жакшы экен майке, соодаңыз болсун. Ушул бир эле кочкор менен турасызбы? Ооба, бир эле кочкор. Козулуу койду канча деп атасың я? Кайсы порода бул? Ошондо кыргыздын эле койлор, коз койлор окшойт э? Ооба. 6,5 сурап атасың ошондо э? Канчага түшүп бересиң эми? 6 болсо берет элем. 6000 болсо берет белем. Бул ошо каяктан келген койлор? Маяк. Иә. Маяк. Маяк. Ал кайсы райондун айылы? Түп. Түптүккө тоже. Рахмат. Бул токтуларыңыз мынакей баарын тизип алыпсыз. Канча деп атасыз я? 3төн бар, 3-2ден бар, 3-2ден. 4төн бар. Булар ошондо канча жаш болуп калат? 1 жаш. 1 жаштыктар э? Ошондо 3төн баштап 4кө чейин туруп э? Каяктыкы бул? Түп тасма. Түп тасма деген айылдыкы го э? Бул өзүңүз бактыңызбы же эртең менен алып сатып атасызбы? Жок, андай жок. Өзүңүз эле багып алып Өзүнүкү. Ар бир жума сайын келип турасызбы ошентип э? Жок. Бүгүн эле келдим. Бүгүн эле келдиңизби? Ичинде саттыңызбы эми бир аз? Бир эки күн саткан, үй салып. Ошо үй салган акча керек болуппу? Баарын чыгарып алдыңыз эми? Бир аз анча-мынча чыгарды. Жакшы. 11.000 бе? Бого берер жериң ушул бе? Берер жерим сүйлөшөбүз да. Сүйлөшөсүң бе? Каяктан алып келдиң муну? Талды суу айылынан. Кайсы? Талды суу. Талды сууданбы? Түптөн э? Биякта койлор бүт эле түптөн келет окшойт э? Башка же барбы бар? Түптүн 5 бармак дамды отпайбы. Канча бул? 11.
Ошондой сөз барбы? Типтен 5 параң адамды урут деген. Билбейм, ошон жүрөт го интернет булактарында. Музоолорду аябай сонун ала музоолорун баарын тизип алып турсуз. Канчадан деп атасыз? Булар деген 23 миңден асыл тукум музоолор сүт багытындагы. Эмне порода болуп калат ошондо? Булар деген сементал породасы бар. Сементал. Муну алато породасы бар. Бул бурашвицкий порода. Булар галштинка породалары. Сүттү жакшы берет, а? Сүт жакшы берет. Ошондо сүттү бүт ургачы ушун бар, Ушун бар бүт ургача эркектерин сатып ийдим азыр. 25тен ылдый бербейсиз. 23тен бир аз эми түшүп берем. Бирок булар азыр муну асылдуулук боюнча да буларга да кепилдиги менен берем мен. Ошондо гарантиясы да биринчи туутунда булар деген 20 литрден сүт берет. Биринчи туутунда. Демек сизде документтерин үйдө бар экен да. Бүт бар кепилдиги менен. Энелери дагы Энелери да родословный. Энелери азыр өзүңүздө же? Энелери Жок. Мына энелери бар, өзүндө бар. Мынанын энеси бар, тетигинин энеси бар. Мыналар келген да. Булар азыр бирок пародисти болгону менен да энесинен эрте ажырап эле сатып ийгенде кандай болуп калат? Жакшы эле чоңоёбу? Жакшы эле чоңоёт. Жакшы эле чоңоёт. Сүт бериш керек да, эми буларды караш керек. Ассалому алейкум, байке, кандайсыз? Атыңыз ким, байке? Жоро. Иә. Жоро. Жоро байке. Кочкорлор, Кисар. Кисар. Канча деп атасыз? 17. 17ден сурап атасызбы? Өкөнтөн, Ооба. Качердики бул? Түп. Түптүкү, жакшы экен. Бул кичине арыгыраак үчүн 17 сурап атасызбы же? Ооба. Обычно мындай адатта мындай кочкорлорго 20дан кем сурашпайсыз эле. Же акча зарыл болуп атабы? Жездемдики анан ошо. 17 деп атабы? Бул кайсы порода болуп калат мындай башкача го? Миранос. Мираносторбу? Канчадан деп атасыз ушуларды? 6,5-дан 6-7ден деп атабыз. 6-7ден? Жакшыраак муну 6 кыласың го дейм. Алыс. 6-6га берип кетти ошондо бир кочкор. Ириктер, Ириктер. Урматтуу көрөрман, Миранос породасындагы ириктер 6,5дан кетти, ошо сатылды. Жакшы. Сиз ошондо муну эмне сойгон калдыңызбы же кайра сатасызбы? Сойгонго. Өзүңүз соесузбу? Жакшы, рахмат байке. Козуларды канча деп атасыз? 3дөн. 3000денби? Кайсысын соосо деле 3000ден бере бересиң, Түшпөйсүң. Каяктыкы бул? Каяктан алып келдиң козуларды? Өзүң сатасыңбы? Түптөн. Түптөнбү? Эртең менен алып анан кайра сатасың же? Жок, үйдөн. Үйдөн алып келе элеби? Төртөөнү бириктирип 12 миңге, Бул ошондо эмне пародага козулар? Кыргыз эле койлордун козулары го, Ооба. Ошондо 3000ден туруп ар бири, Ооба. Жакшы. Ургачы бар ургачы. Бар ургачы. Каяктан алып келдиң муну? Түптөнбү? Ооба. Жакшы. Мынакей эки эркек козу турат, бул жерде 3000 сомдон экен бул дагы. Каяктан алып келдиң муну? Түптөн, Бул каяктын кочкору, эмне порода кочкору байке? Атасы Тажикстандан келген кочкор. Атасы каяктан келген? Тажикстандан. Апасычы? Апасы Аксурайымдыкы. Аксурайымдыкы, ошондо медсеструбайбы? Канча деп атасыз я? Соң кент менен 17 деп атам. 17 деп атасызбы? Эми породасы ошондо кисар эле болуп калат го, Кисар. Бул азыр бир канча берет деп ойлойсуз? Билбейм, 40 килограмм берет болуш керек, Эң түшөр жеңиз 17 же мындай нал берсем 15ке бересиз. Берем. Бер саласыз 15ке деле. Жакшы экен. Муну тушук эле сонун экен эле. Карачы. Настоящий чыныгы кочкор экен да. Бул койбу, Кой. Эмне порода я? Башкача породабы? Пародасын билбейсиңби? Канча сурап атасың муну? 12 деп атасыңбы? Өзүң байлап семирткесиңби? Байлаган эмесмин койлордун баарын. Сенин койлоруң баары ушундайбы? Баары эмес, негизинен берем. Каяктан алып келдиң? Бияктан. Караколдон, Ошондо түшөр жериң 10. Жок, 11 беришти. 11 бере атышат, сен бербей турасыңбы? 12ден түшпөйм деп атасыңбы? Жок, сатып алдык. Сатып алып турасызбы? Канча калдыңыз ошондо эме? Чебич го, Ооба. Чебич, Улагы улагы менен. Канча калдыңыз сен ошондо? 2600га. 2600 алдыңызбы ошону, Ооба. Жакшы экен, арзан алган окшойсуз, Ооба, өзүбүзгө чарбачылыкка мал жол, майда жандык чогултуп атканбыз. Азыр дагы калып атасыңарбы?
ооба да Жолдошубуз алып жүрөт го дейм. ооба жолдошум алып менен Же мындай эле. Өзүң өткөлө. Арык койлор экен, Чарба. Чарбалык койлор канча болуп атат эми байке? Ар кандай 5, 6. Канча миңге чейин сатып атасыз? 5тен 6, 5. 3000 сом, Ал карган койду. Бул кичине семизирээги 6000 сом экен, Эң карган кой 3000 деп атасызбы? Жакшы экен. Каяктын койлору бул? Дашкандык. Дархан? Жакшы экен. Кичине мындай пачым болду унан? Болду. Жакшы. Assalamu alaikum байке. Ушул кайсы порода болуп калат ушул кой? Жанагы эме деген эмне деп Меренос. Меренос, Канча сурап атасыз ушул койну? 8. 8000бы? Прическасы сонун экен го. Көзү жоккай болуп. 8ден түшөсүзбү? 7-8ге берем деп атат го, меники эле эмес. 7-8 Токтулар канча болуптур? Боруктар 3,5. 3,5, Алмазбы же? Текеби? Канча сурап атасыз текеңизге? Текеге канча сурап атасыз? 3,5 миңбы? Каяктын текеси? Бияктын эле текеси Караколдун текеси. Караколдун текеси 3,5 миң сом экен, аке. Апа-бакай жүндөрү дагы сонун экен. Мына бул жерде дагы бир кисар куйрук кочкор турат. 12 миңге бересиз деп аткан экен, эмнегедир арзан сатып атышыптыр. 8,5-дан. Кочкорлордун баарын канча деп атасыз ошондо? 8,5-дан. 8,5дан, Каяктын кочкорлору? Түптүкү. Түптүк, Бул өзүңүз эртең менен алып анан кайра сатып аткан учуруңуз го, Жакшы экен. Көп жылдан бери иштейсизби ушинтип, Ооба. Канча жылдан бери? 7 жыл болду. 7 жыл болду, Ушу кочкор койлор менен иштейсиз, Ооба. Эртең менен эртең келип аласыз, анан Кечте сатабыз. кечке чейин сатасыңар, Ушу канча эртең менен бери канча сатып койдуңуз эгер жашыруун болбосо? 25 саттым. 25 кочкор ошо сатып койдуңузбу, 8,5-дан. Эркек кочкорлор. Ар бир кочкорго ошондой бир канча сомдон кошуп сатып кое бересиз? Ар кандай 200, 300, ошондой 500, кээде 1000 сомдон ушундай. Кошуп туруп кайра сатып бересиз, Жакшы экен. Ушул иш менен иштеп келатасыз, Жылдан бери жумасынан бир чыгып коесуз, башка иш жок. Башка иш жок. Assalamu alaikum. Кисар кочкор канча сатып аласың я? Жакшы семиртип байлаган окшойсуң, 25, 25тен канчага түшөсүң? Болоор жериң айтчы. 20. 20га, Ооба. Демек, бир 18 берсем, нал берсем, колуңа чапсам кетти экен да? Жок. Кетпейби? Колуңа чапсам дагы, колуңду 5000 силкитем дагы. Жок. Болор эле 20 ошол. Андан башка жок да. Андан башка жок. Жок. Болор эле ошол. Бул бир канча килограмм чыгат? Айта албайсың, Мен айта албайт экенмин. Өзүң байлап сагасыңбы же эртең менен алып эле кайрысың? Жок, байлап, өзүм байлап алып Байлап, келдим. Дайыма ушундай кочкорлор байлайсың, үйдө да көп. Жок, бул өзүбүздүн тукумунан эле да, просто өзүбүздүн койдун ичинде жүрүп, анан тукум өзүнүкү болуп кетти да, анан сатып кайра ордун алабыз да биз. Кайра өзүнүкү. Кайра ушундай чоң кочкор алып кошобуз да. Өзүнө берсең жакшы экен, анда жакшы. Рахмат. Байский кочкорбу? Канча деп атасыз? 15. Эдилбайский экенин аркасынан куйругу. Куйрук ушундай болот. Ушундай болот, далпактабайт. Далпактабайт, Куйругу канча? Жакшы майлуу экен, Каяктыкы дедиңиз ошондо? Иә. Желедөбө. Кандай? Желедөбөдөн. Желедөбөдөнбү? Канчага деп атасыз эми ошондо? Канча сурап атасыз? 15 деп атат. 15 деп атасызбы? 15тен канчага түшүп бересиз? 14кө. 14 бересизби, болдубу? Ылдый түшпөйсүз андан. Түшпөйбүз. Ошол 14кө түшүп берейин деп атам 15те. Канча канат тишин көргөзүп койбойсузбу? 4 тиш. 4 тиш жаш эле да ошондо, 2 жаш, 2 жаш. 2 жаш. Эчкилериңиз канчадан болуп атат? Салам алейкум. Эчкилер 5тен сурап атабыз. 5 сурап атасыңарбы? Демек 4кө бересиңер. Жок, жок. 5тен окончательно, да. 4,5 берип салбоймунбу? Жок. Только 5. Жок, 5. Бул каяктын эчкилери? Шаардыкиле. Караколдук. Аткормкада турган эчкилер. Жем жеген. Мал менен иштейт окшойсуз, Кой эчки. Канча жылдан бери иштейсиз байке? Ой, кичик вактыдан. Кичке эстен бери эле? Кичке эстен бери иштейт. Канча жыл болду ошондо? Мен 54 кирдим. Мана 50 жаш, 50 жыл уже болду. 50 жылдан бери иштеп атасызбы? Мал менен эле малды бакып, малды аткарып кылып эле эмне кылып. Ушу кой эчкилер же уй, жылкы менен? Уй мен бар, бука мен бар, жылкы мен бар. Ошондо сиз кандай кыласыз? Малды аласыз, байлайсыз? Күздү вакытында алабыз.
Kışlı günü baylap durup jem çöp satıp alıp emne kılıp emne kılabız. Үйдө ушундай Үйдө бүт байлап чөп эмне тоюп алып аласыз. кылып. Анан чыгып туруп сата бересиз кайра. Жакшы экен, жакшы. Атыңыз ким болот байке? Толик. Толик байке. Сегизде отабыз. Козлу койду, э? Ооба. Бул эмне порода, каяктын кою? Английский порода бул. Английскийби? Деп койдуң. Гольский английский. Кайсы жерден келип атпайсың? Мал базардан. Так. Муну бир Жетиге бересиң. жок. 7,5 бербей атам. 7,5 берип турасың. 2'den түшүп берем 8'den. Ал менен иштейсиң го дейм, э? Жок, өзүмдүкү. О, көрбөйсүңөр белгилер. Эчки текелери канча болуп атат ушулар эми? Echkiler azыр кымбат эле. Кымбат эле? Слишком кымбат. Канчасы кымбат болгондо? Эми ар кандай эми 5 жарышат да. Жа сенде бул жерде азыр эчки турабы? О, эчки эмелер сымчылгандар. Саган эчкилер, э? Жок ой, бул сойгон. Сойгон эле. Сайн эчкилер жок. Семиз эчкилер, э? Канча деп атасың эми ошону айтчы баасын. Булар азыр үйгө жыйнап атпайбыз биз, союздайбыз. Союп туруп анан сатасыңарбы? Канчадан алдыңар анан ошону? Негизи ар кандай, эң кымбаты 3,5 болду. Эң арзаны 2,5. Ошондой эле алдыңарбы? Азыр негизи могу азыр базарда эчки саган эчки такыр сатышпайт го, аз коет. Саган эчки кээде эле чыгып барат, анда-санда эле. Көбү боюнча аз чыгып барат кээде эле. Ата көп чыкпайт. Көп чыкпай, көбүнчө эле кой экен, э? Кой эчки сойгонго жарактуулар эле. Саламатсызбы эже? Бүгүн эртең мененки базарда ушунча койду алып койдуңуздар уже, э? Ооба. Мындай кайра семиртип сатканга чогултуп атасыңар же? Семиртип сатканга, чарбачылыкка иш кылып туш келдисин эле. Канча миңден алдыңар эми ушунда койлорду канчадан алдыңар? 3,5-дан жогору 6,5-га чейин. 6,5-га чейин алдыңар, э? Койлор бүт бардыгы, э? Эмеси козулуу койлору бар, ар кандай экен да? Козулуулар жок. Бирөө эле го дейм. Калганы бүт эле мындай чоң койлор. 3,5 6,5 миңге чейин чогулткан турбайсыңарбы? Жакшы экен. Ошондо ар кайсы жактарды да, кайсы айыл же мындай тандабай эле ала бересиз? Тандабай эле ала беребиз да, кайсы келсе эле. Урматтуу көрөрман, мынакей кой эчкилердин бааларын жалпы жонунан сурап чыктык. Кыскасын айтканда, эң арзандары 2,5 миңден баштап, ал эми кымбат эсептелинген гисар породадагы кошкорлор 17 миң 20 миңге чейин экенин сурап тактап билдик. Мындан тышкары биз саан эчкилердин дагы баасын сурайлы дедик эле, бирок эмнегедир ушул Каракол чоң базарында саан эчкилерди көрө алган жокпуз.